Қабырдағы адамдар, туғандар, салам айтсаң саламыңды ұғады. Ошон үчүн биз кабырга барганда пайгамбарыбыз бизге өзү да салам айтат эле. Ассаламу алейкум. Кум дегени мына силер алдыдагы бар адамдарга айтат. Жана буйрук берет эле үммөтүнө, силер кабырга барганда салам айткыла дейт эле. Эгерде алар укпаганда, анда бизге салам айткыла деп буйрук бербейт эле пайгамбарыбыз. Демек кабыр ээлери алар угат саламды. Алла угузуп коет аларга. Кандай угузат экен? Албетте жооп бере албайт, бирок укканы ал анык эле. Саламды уккан, ошон үчүн биз аларга барып саламдашып турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шейттердин кабырларын зиярат кылат эле. Ухуд шейттерин өзгөчө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жыл сайын зиярат кылып турчу. Жана аларга кош кабарлап, аларга айтат эле: "Саламун алейкум бима сабартум, фа ни'ма уқбад-дар." Саламун силерге салам болсун. Сабырды кылганыңар себебинен Алланын тыныштыгы силерге арналсын. Кандай дагы акыбети жакшы ахирет. Алла субханаллах. Кудум ушундай Абу Бакр Сыдык разияллаху анху барып салам айтып турган шейттерге, Умар разияллаху халифа болуп туруп, ал дагы барып турган шейттерге. Ибн Умардан риваят болуш керек разияллаху анху. Бу киши айтканда, ким шейттерге барып салам айтса, ошо шейит салам айткан кишиге кыямат күнгө чейин истихбар алат экен. Кыямат күнгө чейин Алла Тааладан күнөөсүн кечирилүүсүн сурайт экен. Шейтке салам берсең. Сулейм ибн Итр рахматуллах алейх. Сулейм ибн Итр деген Мисрде Муавия ибн Аби Суфьян разияллаху анхунун доорунда эң биринчи казы болгон киши. Бу киши сахабаларды көргөн киши. Табииндерден болот. 75-хижриде өткөн. Бу киши өткөндө Абу Ханифа төрөлөлөг эле. Бу киши сахабаларды көргөн табиин менмин деген. Абу Ханифа 5 жылдан кийин төрөлгөн. Бу киши Сулейм ибн Итр бир жолу кабырдын жанынан өтүп баратса, аябай зарасы кыстап калат да. Зарасы кыстап калганда ошо көрүстөнүн жанында экен да. Жанында шериктер айтат: "Түшүп эле зара кылып албайсызбы?" десе, "Жок" дейт. "Не" дейт. "Мен уялам" дейт булардан. Кантип ушул жерге зияра калам? Кимдерден уялам деп? Биз ойлойбуз деп, жер менен жексен болуп кетти, не болсо бүттү деп элечи. Ошолордон уялам дейт. Карачы эмне деп айтат аткан? "Аннахум марра ала мaqbaраtin ва хуа ханиq." Yani qad galabahu al-bawl деген. Faqila lahu law nazalta fabulta түшүп туруп зара кылып алсаңыз болот эле dedi. Subhanallah дейт. "Wallahi inni la astahi min al-amwat kama astahi min al-ahya." Аллага ант ичип айтайын. Мен тирүүлөрдөн уялганымдай, өлүктөрдөн да уялам dedi. Ошо жерде өлүп жаткан кабырдагы өлүктөрдөн да уялам dedi. Өлүктөр жаман сөз катуу айткандан да таасирленгени боюнча, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бадыр согушунда, газатында 70 капырлардын менмин деген ат менен эрлер өлгөндө, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 күндөн кийин келип туруп ошолорду жемелеп, ошолорго айткан сөзү. Пайгамбар саллаллаху алейхи хаража Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ала катл ал-мушрикин йаум Бадр. Бадр күнү мушриктерден өлтүрүлгөн адамдарга барды дагы. Ва жа'ала юбихухум ва юхсируhum ва юнаддимухum кама жаа фи сахихайн. Бухариде да, Муслимде да келет экен. Муслимдин риваятында Анас разияллаху анхудан тарака катла Бадрин саласан. 3 күнгө таштады дейт. Өлдү, Бадыр согушу бүттү, мусулмандар жеңди, 313 эле, алар 1000 эле. Кайра кетип, пайгамбар 3 күндөн кийин кайра келди. Сумма атахум фaqama fanadahum. Gelip turup Peygamberimiz car saldı ошолорго. Ne деп? Ya Aba Cahil ibn Hisham, ya Umay ibn Khalaf, ya Utba ibn Rabi'a, ya Shayba ibn Rabi'a, aleysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'ada li rabbi haqqan. Muna Abu Cahil'ga aytып атат, Umay ibn Khalaf'ga aytып атат, Utba'ga aytып атат, Shaybaga aytып атат. Ey, sizler Robbuңар sizlerge wa'da kılgan nerseni çın dep taptыңарбы? Men Маңа Алла Таалам, Робым, уада кылган нерсени чын деп таптым. Мааниси кандай? Иманга Алла Таалам жеңиш берем, пайгамбарыбызга жеңиш берем деген, ал эми ал капырларга, мушриктерге кор болуп эле